Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, көңүл буруңуздар, шашылыш билдирүү. Мына ушул Mercedes Sprinter унасы сатылат. Бул 2007 жылы чыгарылган 2.2 объем, 646 мотор, простой, 2 турбина. Туугандар, баасын сразу айтайын, 12 000 долларга ким келип тарс капотко таштаса алып кете берет. Мотор коробкаларында айыбы жок, бүт жагы жакшы, болгон акча срочно керек экен туугандар. Өтө срочно керектек. Обмен болсо деле, унааларга обмен кылсак деле боло берет дейт. Бирок жакшы, мындай абалы жакшы машиналар болсо, обмен бар экен. Так, бул Super Maxi. Нол борттун узуну эле 4.20 экен. Ширина бир 2 метрден ашыгыраак болсо керек. Бул дубль кабина, дух скатный болуп калат. Rex кузовто сары цветте экен, 4 эшиги тең ачылат, 7 орун. Абалы жакшы туугандар, мындай өтө идеал дебейм, бирок мындай чирик кичине коррозиялары бар. Өзүнүндө тааныгандай билип айдап жүргөн эле байкелердин машинасы. Кыргыз учетунда аласыздар, сразу оформление айдап кете бересиздер. Так, документтер боюнча да көрсөтүп койсом болот. Так, мынакей. Документтер боюнча 2007 2.2 646 мотор. Туугандар, Бишкек шаарында турат. Эгер кызыккандар болсо, мен бир сире айлантып обзорун көрсөтөйүн. Двухскатный Super Maxi. Любой бодом алып атырсаңыздар болот, артына караңыздарчы. Ой, КамАЗ болуп атат туугандар. Фура. Артында еще эмесин дагы бар экен, фаркоп дагы бар. Нол 2 бөлүп ачылат экен. Үстү оң жакка, асты болсо бери ылдыйга түшүп ачылат. Кыскасы, рессорлор дагы полный жакшы. Мен азыр ылдыклар абалдарына көрсөтөм. Анан туугандар, баягы адилеттүүлүк үчүн сиздерге айтып коеюн. Эси деле мындай жаап жашырган адам эмес. Мында эшиктердин түбүндөрүндө мындай коррозиялары бар. Көрдүңүздөрбү? Астыңкы эшик таза экен, артыңкы эшикте бар. Эми бул баягы оңдоло турган нерсе. Бирок эң негизгиси рама, подрама полный таптаза. Өтө жакшы. Дөңгөлөктөр жаңы, мына. Дөңгөлөктөр жарайт, кыска сиздерге жакшылык кызмат кылып берет. Габарит, стоптор баары жакшы. Мынакей. Так, ичини артында багажды көрсөтөйүн мына. Астында болсо чоң туугандар, чоң баягы жыгач эме коюлган экен, лис коюлган экен. Кыскасы малга, темир тезек не ташсаңыздар дагы сону. 4.20 узуну, бул жакта мындай цельный чоң, где-то бир 1.20, 1.30 болгон борттун высотасы. Ички абалдарына көрсөтөйүн. 4 эшик туугандар, дубль кабина. Бул көпчүлүктүн арманы го, мына. Караңыздар. Так, ички абалдары отуруп бир көрсөтөйүн. Бисмилла. Мына. Так, бул жакта рацияларына чейин бар экен. Мына. 434 000 пробег. Майда чүйдө чектери бар экен, бирок эси айтты, мотор коробкада эме жок дейт. Мындай. Жазачу нерсе жок. Майда чүйдө болушу мүмкүн. Так, бул жагында астын отургучтары, артында болсо мынакей 4 орун. Спальня кылып алсаңыздар да болот. Алыска мал ташыганга, жолбосом мындай айдаганга сонун. Так, бисмилла деп. Механика. Так. Мына. Айдап көрсөтүп коеюнчу, бисмилла деп. КамАЗ жаман арты узун экен бирокчу. Арты жаман узун экен. Так. Задний каякта болду. Так. Менен баягы узун машина. Айдабайм көбүнчө. Бирок айдаса болот экен. Бисмилла. Гидравликалар баары жакшы иштейт, турбиналар баары жакшы. Мал салга сонун дейт туугандар. Караңыздар, мен бир колдоп мына. Бир колдоп салып атам. Бисмилла. Айдаганга сонун, машалла, караңыздар. Так, бисмилла деп. Сонун экен туугандар, мындай тартышы, жүрүм туруму машинанынчы. Жакшы. Механика, эми курзовой машина механика болгон жакшы да. Кандай дедиңиздер? 2. Так, 2ге салдык. Бардай көрсөтүп атам туугандар. Задний эмелер да бар экен, мындай слепой зонаны көрсөтө турган күзгүлөрүнө чейин. Обмен бар. Жеңил машинага болсо, мындай жакшынакай абалы жакшы машина болгон болсо алмашам дейт. Бирок желательно наличка деп айтты эси. Эми аны өзүңүздөр сүйлөшүп көрөсүздөр. Мен эсин айткан сөздөрүн айтып көрсөтүп атам. Басы 12 000 доллар окончательно. Анан обменди айтты туугандар. Обмен болсо
Басы бираз бийигирээк болот дейт, басы бираз өйдөрөөк, кымбатыраак болот экен. Эми наличкага алсаңыздар 12 шытыр санайт алып кете берет дейт. Билесиздер туугандар, $12.000 мунунда Rex кузовдор жок. Сөз бере алам, конкретно жок. CDI 2005 берки эски кузовдор баягы средний базалар келиши мүмкүн, бирок мындай длинный базада жок туугандар. Шашылыш туугандар, караңыздар. Машалла, өтө жакшы. Баягы жүрүп турган жакшынакай техника сатылат, алып коюңуздар.